Burası Kuday'a bakacak bak. Ошону 1 жыл мурда билет. 1 жыл мурда билет. Анан кийин игнорировать этип эле анан кийин. Акыркы жолку деп суранып атпайсың. Мынакей бу жерде Адам катары эметкилем болду. Жолосо мейли сүрөп чыксаңар чыга бергиле, эмне кылабыз? Бирок эми бутураткан болбойт го? Болбойт го бутурат. Билет да прекрасно билет да ошол бутурайт бүгүн. Ошол бутурайт. Азыр макул десеңер эле бутураган турат. Жок, ошондо келип койбойбу ошо балачы. Мынакей сиз ошонун артынан сиз эме болуп атасыз. Менен суранып атасыз, мисалы да. Ошол өзү суранбайбы? Эми өзү суранып атасыз, бошобой атат. Тетякта деген билген жок да. Эртең менен жумушуна кетип калыптыр да. Abi gem gelse men geçinde aytып atpayım barabız biz деген oyunçumuz men şıldıng bolgum kelbeyt elin aldındaçı. Meni geçinde var ama ayban men mamtu saldың бы? Başımды орутпа дейм. Başımды орутпа да. Шарабай эке. Мындай кылайлы. Мыйзам турунда негизи мен бүгүн чыгарышым керек. Бирок дагы бир шанс берейин. Сиз максатка чалыңыз. Мына элдин баары көз турат. Максат айтсын 22-сине, 20 Наурыз 22-сине дайым болсун, биз келебиз. Ачкычты алып туруп. Бүгүн нечеси? Бүгүн 17-си. 17-си. Вот. Ушундай дагы бир бар. Бирок баарыңар күбө болуп бересиңер, расписка жазып бересиңер, максат өзүнүн да сөзүн аласыңар. Аксакал эмески айтып аткан себебим 5 жылдан бери соттошуп жүрүм деп. Бул бүгүн эртең муну кандап туруп, дагы биресе жол тауып, эптеп баягы сосмойда 5 жылдан бери созулуп келип атат. Билбесеңиз шуну эмески айтып коеюн. Хорошо. Максатым уже мен канча жыл жүрүп, атасы жаман көрбөсүн. Хорошо. Экөөсү митип баягы соттошуп. Уктуңузбу? Мына максат чалсын. Чалсын, элдин көзүнчө айтсын. Мен 5 күн ичинде бошотуп берем, 22-синде бошотуп берем десе, мен булардан кайтадан суранам. Келгиле, мен 22-синде келип туруп, ачышты алып, бошоттуп ала турганын баарын алып кеттиңерби? Эми таза эле көчүрүп кетпесин, забор пабор чейин. Заборду калтырып койсун, калганын көчүрүп кете берсин. Заборду ким көчүрүп? Жок, эми мисалы дейм, кээ бирде да бир сыганды киргизип коюп, мен көчтүмдө батарейка чейин чыгарып кеткендей болуп анан ошон үчүн мен айтып атам. Мен сизге айтайын да, баягы мага тиешелүү кала тургандарын калтырдым. Калат да коронун ичи бүтүлө калат. Сиз макулсузбу? Ошо азыр максатка чалып туруп, мына 22-сине чыгып кетем деген сөз бар. 22-си тар болуп калат го да, майрам сайрам болуп анан эме бир 10 күн берчи. Аксакал, эми көчөм десе 5 мүнөттө көчүп кетет. Жок, отурсаң ар жакта 5 күнгө ичиңде урутпай эле берип койчу. Отурсаң биз гарантия турабыз. Жумуштарым бар, мен да кете турган көчкөндө билесиңби муну мал салы жана 3 үй билөн Карабалтага көчөт. Буларчы. Аксакал, мен сизге айтып атпайм, 5 күнгө ошого макул болсоңор, макул болду. Жок десең анда жок чын дем. Жок десе мейли өзүң бил чалайын. Өзүң бил. Биз жаман жакшы көрүнүшпөйт. Чечимине келейик да. Эртең дагы Максат батасы 5 күнү берчи айттыңыз тура эртең менен. Да, 5 күндө деп. Көнөлүк. Антыр бир күнүн ичинде эчтеке чечет. Zaten uşu kişinin orada sizi bulsanız sizden ağzına baksanız sizdeki de atlarmasanız sizden yaman görürsünüz. O adam da noy ошондой экен да бар. Органга жолотпосун сени. Кудай сактасын, туура айтасыз. Мен арың төгүп коюп арың. Максаттын немеси громкоска коюп мен сүйлөшүп атам. Максаттай мынакей сот аткаруучу эме решениени көргөзүп атат, жогорку соттун немесин көргөзүп атат. Анан биз жерде мына хажайым менен сүйлөштүк, мырзалы менен сүйлөштүк. Таалай экөөбүз, Нурдин үчөөбүз эптеп атып сурандык. Сурансак ат сыйлы 5 күнгө берем, 22-синде дейт, 22-сине чейин дейт, Нооруздан кийин деди. Ошол эрекини аткарасыңбы? Ооба, аны албетте биз аткарабыз. Себеп болсо биз биринчи монда болот атпайбы, урматтуу туугандар. Биринчиден биякта эми Мырза Байкебич менен анан биз экөөбүз эми жертва болуп калдык да, жертва болуп калдык. Анан биякта жертва болуп атканда Кудай берген талас мага 2013 саткан алды жерди да, фазенданы. Себеп болсо уголовный иш козголгон. Иш козголгондо ал ошол жактан айтат, ооба максатка саткам деп. Соттун чечимдери бар. Бирок азыр бүгүнкү күндө ооба Жолдош Мырзалы Асуп тойдун негизинде ал фазенданы өзүнгө эметип алды.
албалды. Ооба. Бирок биздерге как раз ошол 5 күнүн ичинде биз деле макул, мен макул болуп атам. Чечелик депчи ошол 5 күнүн ичинде. Же бошотобуз, бошотуп беребиз. Такыр эле өзүбүз эле мал чарбасын баардыгын чыгып беребиз деп атам. Ам чыгарып берди анан эми 5 күндө сурап атабыз да. Ооба. Жок, анан бошото албайм десең, анда бул отказ берет, азыр бошоткон да. Ошо айтып атпаймынбы, 5 күн убак берсин бизге, 5 күнүн ичинде биз деле как раз мал салдарды тиякты эми кичинекей балдар менен да жашап аткандар бар. Ооба. Ошону суранат. Аларды да квартирасында тапсын, аларды деле азыр айтабыз. Ооба. Угуп атат деген. Кечинде дагы сага барып жолугабыз, конкретный сүйлөшөбүз. Анан эми мына 5 күнгө сурап атабыз, макул болуп атат. Ошого да араң макул болуп атат мына. Сот аткаруучу да маңдайымда турат. Мынакей эме милициялар турат. Тиягында мына кошуна колоң баары келди. Давайте мына көп киши угуп атат, сен громкость менен койдум. 5 күндүн ичинде давайте бүтүрүп бергин. Макулбу? Болду, давай. Болду. Мына эркекче бүттү. Жат кыдын бирок кеткен жат кол коёр. Жазбай эле кой. Мына громкость менен сүйлөштүк эми адамдык сапат бар. 5 күн 22 сом. Ал расписканы болду да. Мына бога запись болду. Өзбекти 5 күн бөлөдү, мына 5 күн. Отургула. 5 күн эмес, 10 күн, 5 күн, 3 күн, 10 күн ичинде бул ар кандай документтер жасап, созуп келатыр. 5 жылдан бери. Эртең. Мына айтпады мында. Отуруңуз. Мен келем да 22-сиге келип, ооба. бошот десем, ана мода дагы кагаз жазаттым деп туруп дагы чыкса, мен дагы жарым жыл, 1 жыл менен соттошом. Ошондо иш кылбасын, бул 5 жылдан бери кылып келатат. Бизди чалчы. Биз келебиз. Телефонун алчы анан. Биз келебиз. Сен эркекче айтпадың бошотом деп, мына могу записиңди көргөзүп койчу, записиңди. Запись турат мына. Турабы? Запись турат, бошотуп берейин, квартираны таап алсын, тиги бу дегенди сүйлөдү, тура. Анан эми потом, сен сөзүңө тур деп туруп, анан биз сүйлөшөбүз аны. Келсин кечинде. Сен эме мегакомбу же Ошкабы? Мегаком. Мегаком болсо 0551 550 193. Шералы деп жазып кой, Шералы. Анан неме Шералы Акжол деп кой. Шераздольный дейсиң, Шералы Акжол деп тур. Анан ана. Силер кайсы корреспондентсиңер? Эркин корреспондентпиз. Эркин? YouTube каналлар. Блогерсиңби? YouTube каналлар ачтым. Кысасында жарыяласак болобу? Корреспондентаны. Сакылдатып кыйкырып өкүрүктүн баарын чыгарып бербейби? Ооба, монтаждайсың, мунун баарын киши көрмөк беле. Ар кайсысын чыгарып алып аны кыйкыртып айтсаң. Жанакынын баарын киши көрмөк беле. Кыскартып турабыз да. Итеге түштүк бар. Монтаждабагыла да болгондой кетиш керек. Монтаждагандан бар жок эле да. Ал көрбөйт да киши жантан. Жок, болгон эле чыгарат экен, журналист. Анадей, чыгарганда мындай нормальныйраак чыгарсаң, мына биз эмеге келдик, компромисске келдик. Эгерде биз тиге муштассак, талассак анда сен эме кылып чыгар да, мындай жамандап чыгар. Анан келип алып туруп жананын баарын чыгарбай эле кой, эми болду, бүттү. Мына сүйлөштүк болду. Аны чыгарып алып анан мени мультфильм кылып чыгарып койчу болсоң анан болбойт да. Чыгар бер мени. Чыгар бер. Булар коркот. Кебетейин эметип турушун чыгарып кой. Сиз телефонуңузду берип коюңуз, аксакал. Берейин. Я. Сиздики де. 05. Жоопкерчиликтен качпаңыз. Качпай. Айылдын атаманы. 05. Кийин ушуну менен көп сүйлөшөсүң, сасмай турсаң. 37 чоң адам кулакка тартылган. 60 жыл акталган. Ошол болду. Саякты алайды кой. Сың киргизген народу, казайын страна. Супер саяк. Уш жерди башкарат, ушул айылдычы. Эме да мындайча айтканда жана эмне деп койчу эле. Кудап кетти да? Эме? Кудап кетти. Түрмөнүн тилинен айтканда билбей койчу. Калажан сапкай. Смотрес. Унукуну аткарбай көргүлө бүттү ишим бүтөт. Сокулук райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнүн сот аткаруучусу. Фамилиям Кыргызов, атым Алтынбек, отчеством Абдысалиевич. Сокулук райондук сотунун 2019 жылдын 29 апрелиндеги соттун чечими менен Чүй областынын Сокулук районунун Акжол айылынын Новая 1А көчөсүнүн тургундары Каскаров Канжарбек, Усупова Жаркынай, Каскаров Азамат, Самсалиева Алина, Алимбеков Актан, Ырсалиева Эркайымдар башка турак жай берилбестениге ушул көрсөтүлгөн даректен мажбур түрүндө чыгарууга милдеттендирилген. Кайсы сот? Сокулук райондук соту чечими кабыл алган.
Кайсы сот? Соттун аты жөнү. Султаналиева тарабынан чыгарылган экен соттун чечими. Султаналиева тарабынан чыккан экен. Ошол. Булар көчүп чыкпай жатышпайбы бул тарапчы? Кызмат көрсөтүп анан официалдуу түрдө кайрылышты беле? Официалдуу түрдө бул азыркы күндө соттун чечими мыйзамдуу күчүндө турат. Бул 2022-жылы апрелде да биз келип туруп эскертүү бергенбиз. Бирок ушул күнгө чейин аткарылбагандыгы байланыштуу бүгүн 17 март 2023-жылга саат 10го кайрадан мажбур түрүндө чыгаруу үчүн соттун чечимин аткаруу белгиленген. Ошол. Балдар саламат болгула. Кам жактасыңыздар, силерге да. Sizde de buraya vereceğiniz teklifin alışınız gerek. Seniki pravang seniki tuğra kel. Tuğra kel. Tuğra mesele. Seniki tuğra, dakika tuğra. Mindik bet. Mena me durmayız. Cevap verin. Anlam da yapılar. 10 günde aytpanız. 10 gün kala. 5 gün vakit yok. 5 gün vaqt deyim. Raspiska жазып Өзү суралды. Максат атасы. Милиция аркылуу, могу телевидение аркылуу баарын алып туруп сизден расписка алып туруп. 10 gün kılcay. Karabaltağa götüreceğim. Yani 5 günden ayırması yok. Karabaltağa emel. Tuğanları var o şaka götürüşüp. Biz hazırlasak verip. Kendi boşalttırarlar. Sen biri 10 mele kılıp koyç, biz bu ököz demet koyç. Ököz boğulaylı gitsine bunda vilayetli adamlar. Sen de geliyoruz. Mırzalı, balkim bizden Katar'a koşulasın. Sen de yaşap kalıptın. Tura sakal dokuşun. Ana sakaldarlar geliyoruz diye. Erten sen de burası bakırsan senin sözün bile bir saat karavuz. Tengeli kişiye misin? Atkarsanız. Sen o sonu bunda yeme kıl. Denk beyil kıl bu kaçsızdagan canın. Mıntıdağı anan erkekçe o sonu gelsen. Anan biz anan turalap veririz. Turalap veririz. Turalap kılınbay, çınındaydı. Mına atası. O atası. Mına 10 günün içinde biz turalap veririz. Mına atası da turar. Bir ayet otam. Düğünü varağız, kesinde varağız. Bugün sözsüz kesinde var. Antkeni bergin açı. Antkeni biz hazır gelip momutüp seniminen düşünüp şimdi dep aytабыз. Koçsan, teginesi turar, sen görgözsün dep aytабыз. Yok bu? Yok bolsa maksat jönle teytekte 5 yıldan beri teytekte Sizin деле sözünüz тура. Бул Мырзабайкеники деле тура. Болгондо де максат менен бирөө сүйлөшүңүз. Ооба. Анан эртең күнү максат жок, мен өзүм билгенин кылам деп коюп, анан жок, мен бүгүн чыгам деп коюп, ошо. Антпейт. Бергела Антпейт. Анткени мындай дедик, 10 күндөн келгенде, биз да телефонубузду беребиз, чыкырат, келебиз да. Себеби деген өзүң билесиң, сүрөп эмеспиз. Анан эми калп айтып 200'lü болуп монуп турган анда акмакчылыкка жатып калат. Эртең күнү сөз сүйлөй берасың. 2 жыл тыштап бияка бир айтып, бияка бир айтып. Булардын кагазы турат. 10 күнгө Арзак Бержан жыйнаштын кагазы турат булардын. Алтынбектин алдында мен айтып турган телевидениеден тартып. Может быть, Мырзабайке менен максат өстөрүнчө бүгүн 10 күндө келишип алса, андан бетер жакшы. Келишип алса, кайра андан бетер жакшы. Келишсе гана ке, ушу азыр деле келип койсоң. Азыр деле келип койсоң. Эми отурсаңар, эми отур 10 күндө дегенде, яма ал келсе, келишпейби, баары бирок Мырзага биз деген вада бердик. 10 күн ичинде бүткөсө, биз келебиз, чогуу өзү семет жардам беребиз. Ага чейин көчсүн, бүтүрсүн, бүтүрбөсүн жок. Ошол ким Нурдин. Сен деле ойлочу. Сен деле мына мыйзам ченеминде. Сен көчүрүш деле кыйын. Ооба, 10 күн жетет. Бул эмне решение оюнчук эмес да. Оюнчук эмес да. Бул эмне жөн эле келип турабы? Болар эмне жөн эле келип турабы? Жок, ал жагынан Шедалбай вообще спорт эткен. Спорт этпе. Решениясы барбы? Туура эле булардыкы, туура эле решение. Законный мыйзам ченеминде келбейт. Максат менен ошо маселени чечиш керек. Мыйзам ченеминде келбейт. О, представительдерден сурап атам да, бир кишиден эки кишиден сурап атам. Мыйзам чегинде бүгүн аткарышыңар керек дейт. Эртең бир күнү болуп кете турган болсо, представительдер айтып атат. Биз жооп бере албайбыз, аны өзүңөр чечим чыгарып коюңдар. Мен айтып атам, бул кишилерден расписка жаздырайын, андайын десем, эртең булар расписка жооп берсе, сиз дагы бизге кайрылып келесиз дейт. Биз жооп бере албайбыз дейт. Бул кишилер эч ким эмес да, булар үчүн. Ошону айтып атам да. Поэтому ошону силер нема кыла да, 5 күн 10 күнгө деп менде макул болоон деген буну мыйзам чегинде кол койдуруп дегенсем болбойт экен. Болбойт экен. Анда сиз поэтому ошону эме
кача бир эме болуп бул максатка чалып бир максат өзүнүн Эй, жакка келсе. аделе ошол мен сүйлөштүм азырчы. Аделе ошону айтып атат. Бир кичине убакыт берсин, бир 4-5 күн, 10 чакты күндөй дейт. Себеби мен буларды эметкенге иш кылып макулдугун берди. Кечинде жолугалы дедим. Аксакалдар менен жолугалы. Жолугуп туруп сен мына мен кимде Батырбекти эситип барам. Как аксакалдар соту катарычы. Аксакалдар соту. Айыл ичинде момундай болуптур деп Моурекине айтабыз. Жогорку кеңештин эмеси чыгып туруп максат алып чык. Эгерде сенин немең болсо, решениең болсо, анда көргөз албайсыңбы? Жөн эле тетектеп талаша бербе. Сен о кыргызча мында ооз эки соодалашкан соодаң соода болбойт деп айтабыз. Мыйзам ченеминде Моуреки эме. Мыйзамга такаганда бүгүн чечилиш керек. Бүгүн чечилиш керек. Сен экөөбүз макулдашпадыкпы? Жок, аксакал, мындай отурбайсызбы? Мен сизден макулдашкан алда анау кишилерден сурап көрөм. Биз жазып берели деп атпайбызбы? Жок, ал жазып бергениңер эчтекеге жарабайт дейт. Эртең биз ага жооп бербейбиз. Адамгерчилик сапат боюнча деле болбойбу? Эртең сен калсаң, жазып берген бул юридический жарабайт. Жарабайт. Как человеческий фактор катары суралса. Бул мисалы кийин кошуна болот. Ошол Нурдин, мен сага бирдеме убада берсем аткарып атамбы? Сен мени аткарып атасыңбы? Как кошуна катары. Ошондой маселе сүйлөшүп атабыз сени менен. А биз деген чындап келсе буларга бирдеме жазганга акыбыз да жок. Водительский солидарность. Бетиңиздерге эле айтайын, бетиңиздерге эле сиздер бетиңиздерге жакшы, когда материально не ответственный. А когда материально ответственный болгондо болбойт. Эми ошону айтып атам да, закондо булар айтып атат. Бүгүн кылыңыз. Эртең представитель кайсы жанагыраки эмеси адвокат тетиги балага да. Жок бере албайбыз атпайбы. Жок, ал жанында. Анан мен эми буларды азыр тетиги балдар эме бирдеме деп. Кете бергиле. Мен бияк мен чечип алам деп. Эртең буларды кайтсам айтат, сен өзүм чечип алам дегенсиң болду. Анан кандай кылабыз? А сен гарантия бересиңерби, что эртең максатына бере сени кылып жибербейт. Гарантия бере албайсыңар. Поэтому ошону капетпегиле. Жок, мен акылда, каршылык жок. Анан оңу бергиле. Биз башында келгенде мен айтып атпайм, байкеси, Мурза аке. Келгенде менде ой мындай болду да, азыр мындай биздин мамлекетибизде мындай двоезаконие көп болуп атканда мен ойлодум баягы бизде мындай кээде беззаконие болуп кетпеди. Азыр эле жанагы Калыс Ордо эме ошактан кийин бир аз мындай силкете түштү да, анча-мынча темелерчи. Анан ошондой болуп кеттиби деген ой болгон. Көп кишиге өтөт. Мен мисалы 15 жыл айыл баш болгом. Койсоң, мына бул киши дагы эме Аксакалдар сотунун мүчөсү болуп жүрөт. Тетиги болсо квартальный болуп азыр айыл башынын менин ордумда ушул бала элеген ата буюрса элейт эртең бушул. Анан мындай да эми сени менен кыргызча мындай адамгерчилик кошуна катары эртең борчодон жаркылдашып учурашып тигим сүйлөшкөн адам катары ошондой жанагы сөзгө туралы дагы ошентип кичине күтө тур. Анан бул киши деле келет да, отом эми келбей койбойт, бир 10 күндөн кийин келет да. Келип анан буга чейин биягын тейлеп алсын, чыксын бала. Кечинде барып бүтүрөлү деп атабыз. Анан туура түшүнөм, сен деле биз айт деген болорун боло. Атам жазып берсин, мына кагаз жазып берсин, жешер жазып берсин. Мындай экен. Мына мыйзам чегинде мен бүгүн чыгыш керек. Эртең 9-да мен келип туруп, максат чыкпайм деп кое турган болсо, булар айтат, сен өзүң чечим чыгарып койгонсуң, болду. Ай жок, анда чыгарбайт. Кантип эле ошондо могу бир күнгө жоюлуп калсын, жоюлбайт бул, жоюлбайт. Мыйзам турат да, мына да токтом турат, соттун чечими турат. Аны деген токтом бүгүн деп турат да. Бүгүн болсо эми 10 күнгө сен кичине адам келсе бул киши деле макул болуп атпайбы, сүйлөшүп көргүлө депчи. Эми сен сүйлөшүп көрүп атабыз да, Анан бул киши эле эмне келбейм дети бу деп отказ бербейт да, потом келет да. Даже бул кишиси жок эле өзү бошотуп коюшу мүмкүн. Эртең биз бошотуп коюп өзүң эле кирип келсиң, кирип кетесиң. Көрөсүң аны. Өзүң эле киресиң. Коомдук сотунун мына 24 апрель 2019-жылдагы чечими менен мына Каскаров Канжарбек, Усупова Жаркынай, Каскаров Азамат, Самсалиева Алина, Алимбекова Актан, Ирсалиева Эркайымдар ушул жашап турган жайдан Ак жол айылынын Новая 1А көчөсүнөн башка турак жай бербестен мажбур түрдө чыгарсын деген мына соттун чечими чыккан экен 2019-жылдын 29-апрелде. Ошондо бер болуп калат, ушул жер. Бактыбек уулу деп буяктын представители болуп атат. Бул кишинин фамилиясы Жолдошу Мурзат не дейбин да. Анан ушуну коюп келген. Анан 14 жылы 2 айдан 3 айдан кийин булар өзүнүн аткаруун аткарбай артка кетип баштады.
Артқа кете баштагандан айттым, анан бошоткун деп. Ошомойдон 17-18 жылга чейин созулуп кетти. Мына бошотом, мына бошотом, мына бошотом. Аңгыча максат бияка туугандарын киргизип койду. Болду, максат билет анын баарын законно. Ал жана Кудай бергенип дегенге максаттын берген акчалары эмне болот ана? Мен аны билбейм аны. Мен Жок, отурсаңыз мындайда любой эмеге ошону суралды беле, сотко барды. Алар өздөрүнчө соттошуп жүрүшкөн. Жок, бул соттун чечими, мисалы максаттын катышуусу менен болдубу же сен өзүңчө эле чыгартып келдиң? Максаттын представители бар дерди, кантип? Максаттын катышуусу болот. Максаттын представители ким экен аксакал? Представители бул жерде көрсөтүлгөн эмес, ал граждандык тартипте ал жерде бар, граждандык тартипте ал архивте чыгат ал дела бар. Кошойбаев деген бар экен го, Бирок 2019-жылы каралган экен да бул делачы. 2019-жылы сокулукта каралган. Койсоңуз дагы андан кийин да каралып азыр выселенияга дагы чыгып атабы? Жок, выселенияга ошондо эле чыккан. Ошондо эле чыккан. Кимдин пайдасына чечилген? Анан Бактыбек уулу Улукбектин пайдасына чечилген. Булардын пайдасына чечилген. Бул жак. Анан биз 15 апрель 22-жылы мына биз келип бул кишилерге баарын эскертип кеткенбиз, мына баарын колдор коюлган бул жерде. Анан булар биздин действиябызга нааразы болуп жазышып, бул аткаруу барагы Ким? булар Каскаровтар тарап жазышкан да. Ким болуп калды ошондо? Каскаров. Булар жерде чыга турган адамдар да. Жок, кишилер эмес. Мен эмесе банкеси болом. Анан бул дела жумушта бүт бар. былтыры 29 апрель 22-жылы токтотулган убактынча. Териштери алсын деген маанеде. Түшүндүңүзбү аксакал? Ошондон бери булар жогорку сотко чейин барып келди, дела баары мыйзамдуу деп калып келип, мына азыркы күндө бүгүн бул кишинин арызын негизинде кайрадан жандандырылып, бүгүнкү күнгө дайындалып, уже аткарууга кириштик. Бул уже болду. Демек азыр текшерүү иштери жүрүп атат. Бүттү. Хорошо. Анан эми мындай да. Эми бул жерден туура, эми законный документтерди алып келипсиңер, эч ким оспаривать этпейт. Бирок эми мындай да. Бул жигит, бул жөн эле келип эле докурунуп эле кирип алган жигит эмес да. Бери уксаңыз, Кудайбергенов дегенге бул жигит да акча берди да, туурабы? Ал экөөнүн алакасы, койсаңыз, бул берип туруп, анан акчасынын ордуна тиги тамды алып атат, туурабы? Анан эми бул ал максаттагы жөн эле келип эле опаракелде бош тамыкен деп кирип кеткен жок да, туурабы? Анан ошо эрекини эметпей эле баягы 19-жылы чечим чыкты болуп эле бир тараптан эметип эле келип эле азыр эсин чыкырыш керек. Жолсо сотко чыкырасыңарбы? Мындай экөөнү беттештирип бул экөөнү. Анан эгер мойнуна коюлса, кошуналардын көзүнчө максат келип туруп эметсе, азыр ал чалып атат, просьба кылып бизге чалды. Ушинтип атыптыр, келип атыптыр, байкелер барып кошуналык катары эметип койгула дегенден бизге кошуна катары мен билем, мен укканыма караганда бир Кудайбергенов дегенден бул максат сатып алдым деп атат да. Сатып алдым деп ошондо Кудайбергенов деген эме тиги ким эле аты Талас деген эмеден алдым деп, шаарда турат дейт, эмеси эме. Мен акчасын кадимкиде берип, мен да сатып алгам деп атат. Анан бул киши да сатып алгам деп атат. Анан ошо эрекини кайра да бир жолу мындай бир териштирип койго болобу же жөн эле мындай эле бул эми аксакал соттун чечими чыккан деп атпайбы? Соттун чечими чыккан, бул мыйзамдуу күчүндө турат бүгүнкү күндө. Бул жокко чыккан жок. Эми ал мыйзам түрүндө ал өзү соттун өкүлүсү да азыр соттун чечими көп жерде чыгып туура эмес болуп атпайбы? Туура эмес болот. Мисалы могу азыр могу падышабыз өзү барган жерде деле соттун чечими чыккан. Бирок итог туура эмес болуп көп адам камалды да. Анан беден дагы азыр бедин мисалы үчүн хозяиндери данный момент кожоюндар жок да, данный момент. Кудайбергеновдо жок өзү. Хотя ошолор келгенде бул аксакал, кагаз жүзүндө кайрылып көрүүгө аракет кылып көрдүңүзбү? Жок, бул жайды мен как кошуна катары эле келдим да беденчи. Мен берге калыстык үстү айтып атам. Соттордун чечими туура эмес болуп атат деп атпайсызбы? Соттордун чечими туура эмес болгондо. Жок, туура эмес деген жок. Эме чоң жигит сен провокация кылма беденчи. Жок, отурсаңыз. Беден мен буну айткан жокмун мен. Болуп калышы мүмкүн азыр. Жапаров барган жерде деле туура эмес болуп калып атат деп айтпадыңызбы? Жок, сен болуп калышы мүмкүн дедиңиз. Сен уксаңа мен айттым, Калыс Ордодогу соттун чечими чыккан, падышабыз барган жерде омуроолуп алдагынтип эметпедиң сенчи. Падышабыз мына сен деген болуп калышы мүмкүн деп айттыңыз деп айтасың. Сен алдагыны эметип жетелеп атасың башка жакка. Ошентип кайрылып көрдүңүз. Алда сен корреспондент болсоң нормальный суроо. Мындай суроо берип кайрылып. Көрдүңбү сен мына корреспондентин жалдап келиптир. Эме келиптир. Бери кара.
Bizerde деген котур, bizerde котур, арра турчу. Bizerde деген мындай болуп атат. Bizerde деген ээси котур, ээси акча берип атат. Эми азыр сен болду чыксын. Мен чыкпасын деп. Алдаңда Анда жүрүңүз камерадан көрөлү ошентип айткан. Мен айттым, аны айткан жокмун. Бирок мен ал жагында сөздүн төркүн түшүнүш керек да. Мен сордодо барган жерде конок бересиз. чечимиде туура. Бу кайдан билебиз? Бу киши барган жерде айттым. Балким ошол соттор менен айрылып көрдүңүзбү? Жок, мен мыйзамда мен сага түшүндүрөм. Мен сосед катары келдим жака, кошуна катары. Мындай да аксакал. Анан бергеден сен сөздүн доконцук атың ким, ат жөнүң? Болот. Берден деген мен бул аксакалга мындай кылып койсоң бул аксакал. Мен бул аксакалга айтып атам, эмедепчи. Калыстыңарды айткылап атат. Ал Шарал ака, бир минут. Мен бул аксакалга айтып атам. Бердин кожоюну келгенде бул аксакал өстөрүнчө бетме-бет отуруп эле бул аксакал чакырып, вот ошондо тынчыраак болот. Сонун чоо жайдын эч чуручубуз жок да. Байкеси. Анан эч ким Нурдин аты. Мындай. Кече чоңгоп турам, Нурдин. Жок, Мындай болуп турган. 5 жыл болду. Но маселеге 5 жыл болду. 5 жылдан бери келип туруп, ушундай болот. Билет, 5 жыл эмес, 8 жыл болгон документ менде турганын билет. Бирөө басып келген жок. Мен айттым, максат кийин проблема болуп калбасын десем. Чечип алат. Экөө дос болчу. Экөөнүн чечими ал. Анан сиз айтып атасыз, сот болду, бот болду деп. Алардын соту болду. Өз ара. Болуптур. Алардын өз соту болду. Алар ошо сотту алып барып биздин ишибизди созуп туруп Верховныйга чейин бардык. Анан Верховныйдан чечим чыкты, окончательно болду, бүттү деп. 5 жылдан бери соттошуп атабыз. Эми аксакал биз анча-мынча чоо жайды билбейбиз. Жок, анан ошон үчүн айтып атпайсыңар. Бул баягы максат дегиден сатып алган деп. Эми сатып алса сатып алсын. Сиздин баягы билебиз да. Анан сизге баягы биз калыстык эле сөзүбүздү. Баягы сиз анан бул аксакал өзүңөрчө баягы эл жок эле мындай чечимге келишкенге болбойт деп атам да. Ошо бул судебный приставдын өзүнүн документтери бар. Мына сумка толо менин документтерим бар. Ошо максат аркылуу соттошуп, боттошуп, ошонун арасында таласы да бар. Баарын этеги келип туруп, районго келди, областка келди, Верховныйга барды. Верховныйдан кайта дагы булар бир нерселерди чыгып таап алып, кайтадан районный, областной, Верховныйга барып, баарынан кайта кагаз келди, выселение. Вот. Анан айтып атпайсызбы, биз деле сатып алганбыз деп. Анан былтыр келгенде айтат, канаке кагазыңар, биздин кагаз бар деп. Кагазыңарды көрсөткүлөчү дейт. Мен мунун баарын законный түрүндө кылгам. 14-жылы. Эми ал туура болсо туура эле. Жок, анан просто баягы чала бала. Встреча эки хозяин жолугуп туруп 5 жыл болду, 5 жыл болду, келип туруп айтса болмокту. Анда 5 жылдын ичинде талас менен да маселесин чечип алса. Талас кайда? Талас. Мен билбейм да, мен маселем эмес дейм. Шаралайга берди мен билбейм да. Талас менен максаттын өзүнүн эмес да, бул жеке сөзү да. Жеке алар өстөр менен болгондо да мен бердим бул аксакалдан бул сот өкүлүнөн суранып аткан. Бак, максат өзү болсо да, кожоюн өзү болсо жеңилирээк чечилет эле да. Биз багы как соседтер катары багы өстүн эмебизди. А так деген эси соттун чечими болсо буга эме эч деле жок. Болгондо буну биз дагы бул аксакалда чече албайт. Бул аксакал сиз анан тиги максат үчөөңөр менен эле ортоңордо чечиле турган нерсе экен да негизи. Эл көзүнчө болду. Ала бергиле. Сиз кошунасызбы бул жакка? Соседим. Кайсыл жакташсыз? Мен берип турам. Нурдин байкам, соттун четими уже окончательно бүткөн да. Бүткөн үчүн бул исполнениеге турат бул. Түшүндүңүздөрбү? Анан биз былтыры да келгенбиз, апрелде да мен келген бул иш боюнчачы. Келип, анан менин үстүмдөн мага недоверие көрсөтүп, мени жогорку сотко чейин жазышты үстүмдөнчү. Түшүндүңүзбү? Ал жактан да келди. Бүттү деп туруп. Жогорку сот бүттү. Бүттү, аткарылсын деп атат ал жактан тагы. Түшүнүп атасыздарбы? Аткарылсын деп атат. Биз дагы ошо былтыртан бери мен не деле күттүм, ойлодум эле. Ушул Нурдин ким эле атыңыз? Мырзалы байка менен ошол максат деген экөө келишсе экен, бүтүрүп калабы экен деген ой болду. Анан абай келишпептир, анан эмне кылайлы анан биз? Эмне кылышым керек? Жок, максат несі да максат хозяин чыгырбайсыз. Бу жерде максат көрсөтүлгөн эмес. Түшүндүңүзбү аксакал? Мына соттун чечимин көрсөңүз, мына жок бул жерде. Максаттын аты көрүнбөйт бул жерде. Биз кошуна катары. Туура, сиз дагы мыйзам боюнча отурсаңыз, эми кошуна катары, мында адам катары. Мага чалып атат азырчы. Мен байке мында кошуна катары барып койгулачы дейт койсоң. Анан отурсу мен айттым, кел десем азыр бошобой атыптыр, азыр жумушумда бир катуу мындай болорун билген эмесмин дейт. Эгер билген, отурсаңыз бүгүн келерин. А бүгүн келгенин билсе, эмет туруп барып койгулачы, мында калсыңарды айтып койгулачы тиги бу дегенден келдик. Биз туура түшүнгүлө. Анан мыйзамыңар бар болсо туура. Биз эми аны туура эмес деп айтууга акыбыз жок. Мен билбейм да, мен силердин жогорку кеңешиңерди кандай чыгарды билбейбиз да. Мурун бирөөгө саттым беле деп турадым. Анан
Kimdi? Jana maşenliklerin saray tartılıp bul jetти. Yok, almağa kağıt türünde görsetip oturdu. Kağıt türünde Ana koytursalar, adam kırçılık katarı dele. Janağı emedey kılıp sürttürüp uyubey olsa zulmalap agorda toğday kılbayla. Eldin barın budarazı ayt etpeyle. Adam kırçılık sapat katarı dele. Sen deleçi, tigi esin çıkırıp, bunu çıkırıp dur, üçön çıkırıp dur. Maksat kayıt, boldu maksat. Büttü de aldağını görgörsün. Eldin görsünce, bisin görsünce. Anan çıkarıp dur öyle. Zakonlu misam şeremini iş kılsanar da bolot. Anan ile sot dele deydi. Sot da dele gömüş buzulu atmayı. Kayra buzulu öyle atmayı. Güçünde durat da mana Ana güçünde boluveret. Geyde turames çıkarat sot dele adam biz ya. Toqtosoңuz hem maksat hem mana 2019'dan beri niye anda arızdan mana jokka çıkarmaydı. Arıstandım deydi ama ende ne var deydi. Bilmem. Ama ap gel dedim o. Ap gel dedim. Kelbey özü. Ap gel dedim. Mende de kağıt var deydi. Kıskası mınдай. Men bir sözümdü aytayın Aksakal. Men как соттун Гражданин Кыргызстансың бе? Качан алдың Кыргызстандын гражданын? Коя туруңуз Аксакал сиз. Угуп туруңуз. Айырмасы жок. Граждан Кыргызстан болобу, орус болобу, документтер менде турат. Мага оформить этилген. Ошол жагы жетебизби? Или Кыргыздын баласы бирок гражданин Америка или Россия деп турган местный болгондо мынтип давить эткен болбойт да. Эсине жолуп. А сиз эмнеге анан ушул сурап атышат? Эсине жолуп кой, документ сенде. Чечим сенде, сен эч ким. Ошончо жанагы Кыргыздын жараныбы деген кандай эми? Өзүм Кыргыздын жигити боло турган болсом. Эси ушунча жылдан бери жашап келатса, койсоң эми чакырып туруп адамгерчилик катары, мына мен келдим, чык деп кой. Болду. Эл көсүнчө. Аксакал чалды азыр. Мен айттым кел дедим. Чалды. Мен кел дедим. А не дейт? Мен билбейм не дейт. Ким? Максат. Келсе койду отур. Чалбады мага эртемен. Токтоткунуң анан миткениң тигинткениң деп. Ал бизге чалып туруп ушундай айтып калсын. Жок, өзү келбейби ана, өзү келбейби. Мен менен сүйлөштү эртемен. Келет да. Кыскасы келиңиздер. Мен bir сөздү айтайын. Мырзалы байке. Аткаруу барак боюнча. Токтотконго макулсузбу? Ары жаз бересизби? Токтотуп турсак болобу, болбойбу? Ушуну айтыңыз. Аткарыш керекпи же токтоп турайлыбы? Мына бул кишиден сөзүңүздү. Кое турсаң, бир 2 күн качабы, 1-2 күн котсаң кел. Сен адамсың да кое тур. Аксакалдар антип атпагыла. Мен 1-2 күн эмес, мен 2 жыл 3 жыл күттүм. Эми кое тур да 1-2 күн айбасы кандай? Аксакалдар сүзбөйсүңүз. Ар бири баскан, турган, буларды чогулткан, машиналарды жалдаган, ушунун баары айланып эле келип атат. Мен 3 жыл, 4 жылдан бери ушинтип эле жүрөм. Өзүм жерим өзүм эле алдым. Жолуктуралы да биз, жолуктуралы сени менен. Мындай бир болсо эметели, ага да айталы. Анан решение туура, сен туура, сени туура эмес кылды деген эч ким жок, туура эле. Анан бирок сен адамгерчилик сапат менен кошуна катары тиги бала келсин дагы бир болсо эметип туруп, бирок сага личный эгер туура болсо, ал эметсе мен кечинде сүйлөшөм аны менен. Туруңуз. Мен 5 жылдан бери адамгерчилик кылып келатам. Эми азыр деген эми адамгерчилик эки жактан болот да, бир жактан гана болот. Турак кылба. Эми эмне кылайлы? 5 жыл болуп калды атса. Таарынбагыла, неме кылбагыла. Мен булардын кылба. Агордо да. Судебный пристав натайна исполнительный келип туруп, мына башында туруп бер дедим. Өзүң чыгарып, өзүң аракет кылдың. Макул боло турган болсок, биз качан экөөбүз эле чечише алат макпыз. Значит, ал жок, эми Аксакал. Келет чечкиле. Аны мен кайдан билем Аксакал? Мен аны каяктан билем аны? Ал баланы мен вообще тааныбайм. Биринчи жол көргөндө бердим, болду, ошо менен бүттү. Ал мошенникчиси Максаттан сураңыз. Экөө дос чечип алсын. Мошенник деп атпайсызбы? Аны Кудай билет. Мошенникте сага да сатса, ага да сатса мошенник деп. Эми убакыт албайлы боло турган ишти кылайлы. Ошо болот. Бир чечимге келгиле кой, жаман жакшы көрүнүшпөйбү. Адамгерчилик кылай, сен адам. Бул жерден кыйкырышкан менен. Сен деле эртең биз менен кошуна болосуң, биз эле келсеңчи. Биз деле сени менен эл болобуз, журт болобуз, Сен адамгерчилик кыл. Бул жерде бул чоң маселе болуп турат. Бул жерде мына мал жаны бар, тетигиниси бар, мунусу бар. Чыга турган болсо алып чыгып кетет ал. Анан котурсаң, анан эртең күндө атың ким? Атым Мырзалы дедим. Мырзалы мындай. Жок, давление эмес, өтө, бул сураныш. Давление. Мен де эртең сен давление кылып Мен канча жыл эч кандай давление жок. Былтыр мындай болду. Былтыр бул киши келип туруп, экөөбүз мындай баарын чогултуп чыгарабыз дегенде, аркадан иш козгоп туруп, мынакей 1 жылдагы соттоштук. Иш козгоду. Нормальный адам ошентип беле. Ким эметет? Эми максат кылып атат да. Эми анан кийин нормальный болбойсуңар. Эми азыр койтсаң. Кандай кылыш керек эми? Азыр эми бытыр кылып эмне кылып атасың? Малды айдап ийесиң мындай. Анан койтсаң. Бул Аксакал айтты мына машина менен алып туруп. Сүйрөп чыксаң. Авир болбойт. Эртең кошунасың.
Bir em koyup sen özün çıkaralı. Otur maksatты ortaya koyup durup, maksatка moyununa koyup durup tetigini көргөсөлү. Maksat sen monday turbay. Anan boldu anan oşondan keyin anan sen kirsen sen dele yüzüң жарык эртең айтабыз урмалы келип момут деле тигин деле деп. Sen sonra düşün. Maksat degенсиз неңиз? Өзү кайсылыкта? Өзү? Азыр муну эмне кыласың эми буларды? Куалайсың. Мен айтылдым мен билем. Бишкекте иштейби? Борбордо иштейби? Bir emede işlet bir eme. Bişkek'tin bir eme. Ofis bir жерде işlet. Hayırsızlık точно айта алмайм. Bir yerde çoğu mına saset biz varsın. Айтабыз бери. Качан болсо беребиз сага беребиз. Андай эмес, андай болбойт, андай болбойт. Туура түшүн эми. Мына кызматтын баары келди. Мен күнүгө келип бияқач, бул кызматтын башын чогултуп албайм мен. 5 жылдан бери мен чогултуп албадым. Чогулат. Чогулбаган эмне чогулат. Кадырбек байка деп жок, аксакал болбойт. Эми болбойт. Тармай. Men bir kalıftım aytayın. Murtabay mınça çıdap gelip çıda. 10-15 gün çıda. Bolbosa biz ayıldağlar özü çıkartıp veririz. Açık götürsün. 10-15 gün çıda erkekçe. Mınça onun en erkeksin de. Altın mına bu jarkıdan albaysın давай чеккинин болду дейбиз айтабыз сен просто элдин сөзүн ук болжу население сенден кошуна катары турат жылдан бери анан кийин кайта эле 15 күн деген максаттын өзү жерде болсо болмок максат силерди шылтап коюп туруп мынакей өзү жок болот 15 күндө окончательный решение жасап берели деп атпайсызбы бул эл бичарай мына болуулар аксакалдар мындай жасап берели сиз мында ойлойсуз баягы берде жөн эле биз анын жерден келип калган жокпуз канча кишилер билетте көчпөсүн Мынакей Мурса илишини көткө жооп бер 15 күндө болду 15 күндө көтүп чыгып кетет анан бошотса сени эч кимди алып келдирбейли эгерде бошото турган болсо кесип мойнобойсо өзүбүздү чыгарпабыз бошотуп кой дейт соттун чечими бар болсо бүт мыйзам түрүндө болуп атса мына айтып атпайсызбы максаттын ортосунда быкычкы болгон быкычкыларды билбейбиз бүгүн сөзүн айтып туруп эртең кайтып ошондо келип атпайбы созулуп атпайбы ошон үчүн мен уже чыдабай калдым да созулуп атат жокса бир күндө биз эми буга чейин келген жокпуз да силер менен аралаш потому что сиз билбейсиз ортосунда эмне болуп атканын анан сизге максат чалып койсо эле сен анда жардам берип коюңуз ачык мына бытыратып айдап чыгып малым мынакей мына чыгар мына ошону карап туралы карап туралы да тартып туралы сени мына тартып туралы чыгар чыгар аябай герой экенсиң молодец давай чыгар адамдык деле болуш керек адамдык болуш керек да сенден адамдык кошуналык эртең кошуна болобуз шеке мурда туура катып кетпегиле бирге жаман жакшы көрүшпөгүле жаман көрдүм ошода кичине күтө турса келип туруп кечинде айталы кечинде айталы аксакалдар чогулталы закону бар экен сен ак эмеңди чогултабыз 15 күн ичинде давай сен чыгаралы сулукка чейин билет эч кыймылдаган жок Эми сейчас, эми просто сейчас, ладно, я сильно Болду эми ушунткенде бириктип тапкан анан кийин дагы жок биянан бир решение чыгарып эле аркасынан кечип тургандан кийин жок бек айтып атам мен сот атканчы байкеси максат менен силер өзүңөр ким Мурсабай Алтынбей 15 күн уруксат болбосо ушул айылды көтөрүп мен өзүм чыгарып берем эркекче азыр деген эме аким бир жака бирдеме кылып бирдеме кылып атакырбосо эми сиз жок болосуз пайдамыз жок мына кылам деп туруп аркадан иш козгоп кайта дагы бирин сүйрөдү анан эми келет кечинде биз дегенде просто монча нерсени азыр көчүрүп кетиштагычы азыр нереально болду эле айтылган да былтыр көчүрөдүм эле айтып эми ошол человеческий фактор как сосед катары суранып атканбыз биз берден мыйзамга баш ийбиз бирок как сосед катары мен сот аркылуу себебим мындай ага чейин уктурдум 2 жыл мен келген бошоттуңар депчи мен толук
жокпу жок дегендей болуп койду. Айла жок мен буларга Endi bu hazır данный момент sizin çeçimingizdechi, biroq bagı endi no'ncha hazır bu em emas da. No'ncha chiqaraveramiz, men Götürüp malın bize kalıp barıp ketmeyin. Boşalt. Үй бүлөнө келиндер мен Аны ойлонбойт беле максат. Мурда Gelinlerge ошону уруксат кылып атпайсызбы? Баарын бошотуп. Кичине убакыт бер. Анча мынча болду бүттү силердики. Жок, кичине убакыт келген да, ушул убакка чейин келген. Келсе, максат эмес. Шу жерде Ой, Шерабай ака, чырылдаштын кереги жок, уруш талашын. Сагдыр чечип аткандан кийин бүт сиңен чечип атканда гана Уруш жок. Беден уруш талашайт деген ой жок. Сөздүн кыскасында кылалы. Мына Мурзали байкеден алып бериңиздер. Эгерде бул Мурзали байка токтоп тур деген болсо, биз мына азыр токтотуп коебуз. Мен колумдан келди. Бир парага арыз алып бергилеби? Ошол да мына Мурзали деп айтат. Азыр албай атат, бошоп атам деген. 15 күн бүтүрөт деген Телефон менен бүтө турган нерсе неге Жок, не, ага, спорт etmeyiz. Азыр көп нерселер телефон менен. Siz maksatla çalınız anam. Ne dedi? Азыр албай атпай, жана тиги акимдер бир жерде отурат. Максат билет, прекрасно мындай болушуну билет. Бүт кабардар. Телефон мага чалып берчи. Чакырылган билет да бар. Яна кине. 15 күн. Мен сөзүмдө алып бериңиз. Кагаз алып бериңиз. Аболлыгы мурмал. Мына мен жай дейл алып. Мурза. Мурза сен мурзалы давай эме кылгын. Мындай кичи адам келсилге кел. Адам келсилге кел. Азыр кой тур, 1 мүнөт. Алло. 5 күн эмес, 10 күн, 5 күн, 3 күн, 10 күн içinde bu ар кандай документтер жазып созуп келатыр. 5 жылдан бери. Эртең. Мына айтпадыңыз мында. Отуруңуз. Мен келем да 22-сиге келип, бошот десем, ана мындай дагы жазаттым деп туруп дагы чыкса, мен дагы жарым жыл бир жыл соттошом. Ошондо иш кылбасын, бул 5 жылдан бери кылып келатат. Биз чалчы. Биз келебиз. Телефонду алчы анан. Биз келебиз. Сен эркекче айтпадың бошотом деп, мына могу записиңди көргөзүп койчу, записиңди. Запис турат мына. Турабы?